سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح فبالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم العليم وقد كان بالسقم دهرا طريق تقال العثار العظام به ويغدو الهوى ككبش. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Ulu Allah Talam'dan ulu atı menen başlayız. Ыйман аманат коомдун кайрымдуулук фонду бүгүнкү күндө элге журтка жардам кылып жатса, ошого себеп болгон биздин мусулман бир туугандарыбыз бар. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ушундай бир дуа кылат эле. Кимде ким жакшылыктын ачкычы болсо, Аллах Таламдын сүйүүсү болсун. Ал эми кимде ким жамандыктын ачкычы болсо, жакшылыктын кулпусу болсо, Аллах Таламдын каргышы болсун деп дуа кылат эле. Ошол себептен Аллах Таалам баарыбызды жакшылыктын ачкычы, жамандыктын кулпусу кылсын. Жамандыктын ачкычы, жакшылыктын кулпусу кылгандан Аллах Таалам өзүнүн мерими, ырайымы менен бардыгыбызды сактаган болсун. Алхамдулилlah, мына бүгүн дагы Аллах Таалам мүмкүнчүлүк берип отурат. Аз камсыз болгон үй бүлөлөргө өзүңүздөр билгендей эле Аллах Таалам ушундай бир кышка дагы жеткизди. Бүгүн ушул кышка жетпегендер канча. Эми сизи биз кышка алхамдулилlah камдадык, көмүрүбүздү камдадык, отунубузду камдадык, продукттарыбызды камдадык. Бирок бул сыноо жашоо. Ушул сыноо жашоодо кээ бир мусулман бир туугандарыбыздын үй бүлөсүндө бир кап эмес, бир челек көмүр жок. Көмүр эмес, продукта жок. Продукт эмес, уну жок. Ошолорго мына ун таркатып атат, көмүр таркатып атат, продукта таркатып атат. Ошол мусулман бир туугандарыбызга Аллах Тааламдын мерими, ырайымы болсун. Ошолорду көрүп туруп дагы бизде дагы мүмкүнчүлүк болуп туруп бербей турган болсок, анда биз элдин алдында дагы, Аллах Тааланын алдында дагы, Аллах Тааламдын күнөөсү жок жаратылган периштелердин алдында, пайгамбарыбыздын алдында уят болобуз жамаат. Ошол себептен элдин алдында уят болбой турган, эртең кыямат күнү Аллах Тааламдын алдында уят болбой турган ушундай бир амалдарды кылганга бардыгыбыз аракет кылайлы. Себеби акырет бардыгыбызга керек. Бул дүйнө кыска дүйнө. Мен деген патриоттор өткөн дүйнө, аалымдар, уламалар, падышалар өткөн дүйнө. Алхамдулилlah, биз дагы ушундай аз камсыз болгон үй бүлөлөргө продукттарды, ушундай бир көмүрлөрдү, ундарды таркатып атабыз. Аллах Таалам кабыл кылсын. Эми бул тартып, сүйлөп чыгарып атканыбыз рыя эмес жамаат. Бул жөн гана үлгү катарында киргизип жатып аткан нерсе. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам каргызарда пайда бар деген эле. Качан пайгамбарыбыз Алланын жолуна чыкканда, Алланын жолуна келгенде сахабаларына каргызар берет эле. Качан сахабалар Алланын жолунан келгенде, сахабаларынан каргызар алат эле. Ошол себептен урматтуу мусулман бир тууганым, биз дагы чыгарып атканыбыз отчет менен болуп атат. Азыр өзүңүздөр билесиздер, фитна заманда жашап атабыз. Кээ бир адамдын 1000 сомуну отчет кылбасаң, ушундай бир чоң бир уруш чыгат, талаш тартыш чыгат. Ошол себептен жамаат биз дагы элдин акчасын кай жака жумшап атабыз. Кээ бир инсандар бар, акчасын кайсыл жака жумшайм деп ойлонгон мусулман бир туугандарыбыз. Балким ушул видеону көрүп, ошондой муктаж үй бүлөлөргө жардам берип калар. Мени биз 10 кап, 20 кап, 30 кап таркатайлы. Кээ бир мусулман бир туугандарыбызда мүмкүнчүлүк бар, ошондой кыйналган үй бүлөлөргө тонналап көмүр түшүрүп койгонго. Балким ошолор дагы көрүп, жүрөгүн Аллах Таалам салып, ушундай бир өзүнүн элине, өзүнүн жерине, ушундай бир кыргыз элибизде кыйналып жашап аткан мусулман бир туугандарыбызга, мечит медреселерге, жетим жесирлерге, больницаларга бир тоннадан көмүр түшүрүп коёр. Ошол себептен жамаат бул кыска дүйнөдө бири-бирибиздин көңүлүбүз оорутпай,
Бири-бирибиздин көңүлүбүз көтөрө албайбызбы? Анда бири-бирибиздин көңүлүбүз ортпайлы. Бири-бирибизге жакшы сөз айта албайбызбы? Анда бири-бирибизге жаман сөз айтпайлы. Себеби өзүңүздөр билгендей эле, өзүңүздөр уккандай эле, өзүңүздөр баяндардан, улуу алымдарыбыздын баяндарында да угуп атасыздар, адамдын көңүлүн оорутуу улуу Ибрахим алейхиссалам курган, Аллах Тааламдын жер бетиндеги биринчи курулган үйү Кабаны талкалагандан дагы жаман деп атат. Ошол себептен мусулман бир тууганым, жаныбызда турган Кабаны бузуп албайлы, жаныбызда турган Кабаны талкалап албайлы, жаныбызда турган Кабаны бузуп Аллах Тааланын мээриминен, ырайымынан курка албайлы. Ошол себептен жамаат ушундай бир мээримдүү болойлу, ырайымдуу болойлу, ушундай бир мусулман бир туугандарыбызга күйүмдүү болойлу. Үммет деп күйүп жангандар ахирет күндө майрам бар. Өлүм жаман болсо эгер, өлбөйт эле пайгамбар деп бекеринен айтылбайт жамаат. Аллах Таалам ар кимибизге канча өмүр берсе, ошол өмүрдү Аллах Таалам ыраазы боло турган деңгээлде жашап өткөзүүгө мүмкүнчүлүк берген болсун. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.